Азыр эми ошол унаалардын $6.000. Булар өздөрүнүн чөнтөгүн ойлоп атышат. 2012-жылкы машиналарды Кыргызстанга келсе, ошолор арзан болот. Турган унаны алыш үчүн эчтеке жебей ичпей чогултсаң, 10 жылда чогултасың деп атышпайбы. Мурун $2.5 жаңы келген фиттер келчү, эсиңер $2.5. Машиналар көбүнчө аварияга түшөт болот. Бул унаалардын күнөөсү жок эч кандай. Айдоочунун өзүнөн жашынып турган гаишниктер бар го. Ошолор жумушсуз калат. Жыл сайын Кыргызстанда 1000 адам өлөт. Адамдын башынан жана ошол кызматкерлер, жол коопсуздугун карагандар коррупцияга аралашкандыгынан да чек чейген жапчаңы Honda Step. Мындай жакшы машиналарды 5.000 теңге, 5-6 миң теңгеден тепсек жакшы да, конечно. Ушул машинаны МВД опасный машина деп атат. Биздин бийлик бир нерсени түшүнбөй жатабы же калп эле жиңип болуп атышабы билбейм. Киргизиш керек. Мынеке чет мамлекеттин желегин тагып биз айдашыбыз керек экен. Кыргыз деген жүрөктө кыргыз деген желек болуш керек да. Мамлекеттик кызматкерлер айдап жүргөн машинанын баарын металлоломго сдавать этип, анын ордуна сол рулдуу унааларды алгыла. Салам, сиз медиа капты көрүп баштадыңыз. Мен атым Арген Бактыбек уулу. Бизге көрөрмандарыбыз жазып атат. Кыргызстанда автопарк эскирип кетти, ушул тууралуу бир берүү жазабайсыңарбы деп. Биз ушуну жазаш үчүн бүгүн мына Уна базарына келдик. Өлкөдөгү эң чоң Уна базары бул. Бул жерде бүгүн Заипошки аттуу кыймылынын жыйыны өттү. Бул жерде оң рулдуу машиналерге кайра уруксат киргизүүгө уруксат берилсин деп айтып жатышат. Өзүңөр билгендей 2015-жылы бул тыюу салынган. Бул мыйзамга ошондо эле активисттер каршы чыгышкан. Анда укук коргоо органдары оң рулдуу машиналер жолдордо абдан кооптуу абал жаратып, авариянын саны көбөйүп жатат деп айтышкан. Башкалары ЕАЭСтин мыйзамдарына бул каршы келет деп айтышууда. Бирок ошол эле учурда акыркы айлары парламентте бул маселе кайрадан көтөрүлө баштады. Алар кайра уруксат берели деп демилгени көтөрүп атышат. Активисттер дагы жандана баштады. Өзүңөр көргөндөй азыр бул жерде митинг дагы өттү. Жүргүлө ушул кыймылдын башчысы Эртай Исхаков менен ушул тууралуу сүйлөшүп көрөлү. Оң рулдуу машиналар көп аварияда катышып атат, ушу кооптуу абал жаратып атышат деп. Калп. Анын баары калп. Кооптуу абалды оң рулдуу уна эмес. Ошол МВД саткан айдоочулук көлүктөрү окубай алган айдоочулар ошолор көбүнчө ДТП кылат, ошолор көбүнчө опыту жоктуктан, билими жоктуктан жана ошондой эле МВДнын өзү кызматкерлери ошо паракорчулукка аралашып кеткендиги себеп. Анан кийин ЕСтин дагы мыйзамдарына каршы чыгып атат. Болуп атат деп атышат да муну. Аны ким айтып атат? Айтылып келет да. Ал дагы калп. ЕСте эч кандай оң рулдуу унааларды колдонбоо, айдоо боюнча эч кандай бир дагы мыйзам жок. Анын айткандын баары элдин башын айлантып, аларды башка жака буруп, жөн эле коркуткан. Демек сиз макул эмессиз, бул кооптуу абал жаратып атат жана авария көбөйүп атат. Бирок эми укук коргоочулар мындай статистика келтирип атышат да. Статистикасы дагы калп. Анткени алар статистиканы бир гана Кыргызстанда зарегистрированный унааларды алып жатышат. Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, 30%га жакын бул оң рулдуу унаалар, анын 1/3 бөлүгү бул иностранный номер менен жүргөндөр деп айтсак болот. Себеп дегенде мына көчөгө чыгып санап көрсөңөр эле канча унаа бар. 2015-тен бери бир дагы оң рулдуу унаа Кыргызстанга келген жок деп айтып атышат, бирок ал дагы калп. 7 жылдан бери кантип бир оң рулдуу унаа кирбесин? Демек башка схемалар менен дагы эле оң рулдуулар кирип атат. Ооба, мындай схемалар бар. Бул схемаларга өтө чоң жерде иштеген адамдар дагы аралашып калышы мүмкүн. Ошол эле МВДнын өздөрүнүн кызматкерлери ушул боюнча чорный схема менен унааларды регистрация кылып, бир аз тыйын берип койсоң, ошол эле чет мамлекеттик армян болобу, абхаз болобу номерлерди кыргыз номер кылып берип атышкандар фактылар толтура. Демек болбой эле кирип атат деп айтып атасыз. Бирок сиздин оюңузча, сиз көптөн бери ушул теманы көтөрүп келатасыз. Эмне үчүн булар тыйын салып атышат? Тыйын салгандын бир эле себеби бар. Менин оюмча бул чет жактан келген мындайча кысым десек болот. Ошол МВДга болобу, ошол эле бийлик өкүлдөрүнө болобу, башка
Таможня союздагы машинасын чыгарган мамлекеттин машиналарын биз сатып алып, алардын соодасын, базарын жүргүзүшүбүз керек. Себеп дегенде азыр Япония ачылып калса, алардын соодасы токтоп калат. Ошол эле бир эле себеп ушул, башка себеп жок. Машина чыгарган өлкөлөрдү атабыз, ошондо Орусия менен эле Казакстан болуп калат да, башкалар жок. Ооба, башкалар жок. Ошолордун эле машинасы кирип атпайбы? Базарда эле карап көргүлө. Бирок ошол эле Казакстан менен Орусияда оң рөлдүү машиналар жүрүшөт го. Бирок ошол эле учурда, ошол эле өздөрү Россия, Казакстан чыгаргандар, өздөрү ушунчалык патриот экен, эмне үчүн өздөрү запрет кылбайт? Эмне үчүн алар таможня союзда болуп туруп, өздөрү уруксат берүү деп өздөрүнүн мыйзамдарын киргизип алышкан. Азыр Япониядан Владивостокко, Москвага, Россияга толтура оң руль машина кирип атат. Ошол жактан биз посредник катары акчанын баарын ошого калтырып, бюджетине калтырып, андан кийин алардын ортомчуларына калтырып, түзмө-түз албай биз через 3 руки алып атабыз да. Эмнеге бизге биздин бийлик элди ойлой турган болсо, ал жактан түзмө-түз алып келе тургандай мурунку 2015-жылы келгидей шарт түзүп беришпейт. Шарт түзүп берип коюш оңой эле, биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизип коюш керек болду. Ушул биздин көрөрман да сурап атат, машинанын баалары чын эле кымбаттап кетти деп. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Себеп дегенде товар жок да, машина жок. Азыр мына фиттер хит болуп атпайбы? Алар убагында канча турчу эле билесиңер. Япония ачылып турган кезде 2,5 миң 3 миң долларга чейин алып калган күндөр болгон. Жапжаңы Кыргызстанда жүрбөгөн без пробег. Азыр эми ошо унаалар мына 6 миң доллар, 7 миң доллар. Азыр эми Япония ачылса, ошол эле 2005-2006 биякта жүрүп 10 жылдап жүрүп калган унааларды биз 2012-2013 жылга алмаштырып алсак болот ушул эле акчага. Эми эл кандай кабыл алып атат силердин демелгениңерди? Биздин келген кайсыл жактан барбайлык, каяктан сүйлөшпөйлүк, элдин бардыгын азыр деле көрдүңүздөр, көбүнчөсү эле өтүп баратып угуп калгандар бар эле. Биз да колдойбуз деп атышат. Эми арасында бар жанагындай колунда бар, кымбат уна мингендер эле, мен деле сүйлөшүп калам, мен тааныш эле байкелер, ошол 15 миң, 20 миң доллар айдап жүргөн, жол тандабастай айдап жүргөн байкелерге айтсам, алар деле айыртай биз машина айдап жүрөбүз, сону эле деп атышат. Бирок алар билбейт. Баягы ач бала менен ток бала ойнойт дегендей эле колунда бар бай адамдар карапайым колунда жок адамдардын көйгөйүн түшүнүшпөйт. Анткени алар ошол деңгээлге түшүш керек. Бизде Кыргызстанда көбүнчөсүн карап көрсөңөр, айлык майнасы аз, биз баягы өнүккөн өлкөлөрдөй айлыгыбыз көп. Унааларды каалагандай айдап жүрө албайбыз. Бизде болгону мына базарга кыдырып көрсөңөр, биз азыр мына арзан унаалар турган сектордо жүрөбүз. Ушул жакта элдер бар, калган жагында элдер өтө аз. Кесиптештер жазыптыр, эксперттен интервью алыптыр, алар айтып атат. Эгерде азыр Япониядан импорттой баштасак машинаны, кайерле кымбат болот деп айтышты. Ал кымбат деген айткандары, ал жанагы 2016-да отпой азыркы таможня союзга такап отпойбу? Ал сетканы алып салсак, 2016 эмес, бизге 2016-жылык машина кереги жок. Бизге 2006-дан жогору уруксат берип койсун. Бирок 2006 менен 2010-12 менен айырмасы Японияда аз эле экен. Ошол себептен бир элге 2006-ны ачса, 2012-жылкы машиналар да Кыргызстанга келсе, ошолор арзан болот. Демек, мындай жаңы машина кереги жок, мындай такси айдаганы күнүмкү жашоо. Бизге масловый машинаны алам десе, мына байлар бар. Азыр деле барып, мына бизде толтура фирмалары, дагы ошол жактан барып, жаңы машиналарды 30-40 миң долларга алса болот да. Бизге азыр карапайым элге, калкка, ошол эле биздин мына таксиде жүргөн күнү-түнү 24 саат тынбай иштегендерди карап көргүлө, мына Бишкек шаарынын ичинде эле почти 60%дан көбү оң рулүү унаалар экен Бишкек шаарында. Азыр ошол эле таксини чакырсаңар, ошол эле фит келет, дагы башкасы келет, көбүнчөсү оң рулдуулар. Шаар аралык таксилер байкасаңар, Талас, Бишкек, мисалы үчүн Ошко каттагандар, Токтогулга, Нарынга каттагандар, Көлгө каттагандар азыр эле барып көрүп келе, мен да барып көрүп келгем өз көзүм менен. Ал жерде 80-90% оң рулдуу ошол эстималар, стептер, алардын сол рулдуу аналогдору бар, бирок өтө кымбат. Бийлик жактан кандай реакция болуп атат? Алар бир эле киргизүү эмес, таксиге дагы тыюу салабыз деп атпады оң рулдуу. Бийлик жактан ал дагы мына МВДнын чыгарган нерсеси. Ал дагы ошол политика. Эми ошол оң рулдууларга тыюу салабыз дегени бул дагы туура эмес. Биз дагы ал нерсеге каршыбыз. Сол рулду кымбат унаны алып алып туруп ким таксиге иштейт? Албетте акчасы аз, айлык майнасы аз, жашоосу орто адамдар эле арзан оң рулдуу машиналарды айдап алса,
сол рулдуу жакшы андай жаңы унаалар $10,000 ар жагы турат. Жана митингде айткандай эле ошол $10,000 турган унаны алыш үчүн эчтеке жебей ичпей чогултсаң 10 жылда чогултасың деп атышпайбы. Эми ошол үчүн биякта бир эле нерсе Кыргызстанга керек, айдан ачык нерсе бул Япониядан чыккан оң рулдуу унаалар, алардын сапаты жана баасы, жана алардын обслуживаниясы. Силердин кийинки кадамдарыңар кандай болот? Кийинки кадамыбыз азыр биз мыйзам долбоорун жазып баштадык. Бул өтө мындай чоң объемдуу жумуш экен. Жана ал өтө кылдаттык менен жазыш керек экен. Өтө юристтер менен бүтүр точкасына чейин бардыгын ошол жогорку кеңештин юристтери текшергенде, өкмөт жактан текшергенде, чтобы так, анан кийин түз оңой өтүп кете тургандай кылыш үчүн. Ошону даярдап жатабыз. Ошону дайындап, буюрса кийинки кадамыбыз дагы чоң масштабтуу жыйын өткөзөбүз борборубузда. Ошол жактан Кудай буюрса мыйзам даяр болуп калса, ошол жерден кол топтоону баштайбыз. Жана ошондой биз азыр ушу жеке адам катары эмес, юридикалык жак болуп, мындайча биз коомдук кыймыл түзүп жатабыз, элдик коомдук кыймыл. Ошонун эң биринчи проектси ушул оң рулдуу унааларды Кыргызстанга алып келүү демилгеси болот. Себеп дегенде депутаттарга эле ишенип биз алардын оозун карап отура берсек, арасынан каршы чыккандар да болуп жатат. Аларга ишеним мындайча айтканда уже мурункудай артпай калды. Болбосо 1 жыл боло элек шайланып келгендерине. Ошон үчүн биз конституциянын беренесине ылайык элдик демилге көтөрүп, элдик мыйзамды Кыргызстанда Кудай буйрса 10,000 адамдын колун топтоп биз алып барып президенттин астына жогорку кеңештен өткөзүп беребиз. Анан ал жактан алар чечсин. 10,000 адамга колдоо беришеби же каршы деп беришеби. Анда ушул кымбаттап кетти деп көп жазып атышат. Жүр эле чогуу барып карап келбейлиби? Чын эле кымбаттап тур, канча пайыз кымбаттаган? Ипошкаларды карайлы да, бул эмелерди. Азыр мына 94-жыл дейт. 94-жылга 2,5 миң. Мурун $2,5 жаңы келген фиттер келчү, эсиңерде? 2015-жылдары. Бирок эми 94-жыл болсо бул эми мусор эле болуп калып атат да. Ооба. Канча жыл болуп кеткен? Honda Step үлгүсүндөгү уна 2003-жыл экен, автомат 2.4 свежий. Көрүнөрбү? Идеальный состояние 12,5 экен. 12,5 деп атат, ушул адекваттуу баабы ушул машинеге? 2003-жылкы машинеге. Эми бул мына базардагы көргөндө эле, мына экинчисин карап көрөлүк. Бул 2004 экен. Бул дагы свежий дейт, 12,5 дейт бул дагы. Өстүнөн Кыргызстанда оң рулдуу унаалар бар, свежий. Өзүңөр мына көргөндөй эле. То есть свежий дегени бул азыр келгени дегени да бул. Без пробега по Кыргызской республике. $2,5 Ушул машиналар көбүнчө аварияга түшөт деп атат да, жана межобластной айдаган таксисттер. Бунун чечими бар деп айттыңыз эле. Бул эми жана айткандай эле бул албетте ушул машиналар шаар аралык таксилердин 80-90% түзөт. Анткени булар 7 кишилик, бензинди аз ичет. Биздин Кыргызстаныбыз өзү тоолуу аймак. Тоолуу аймакка ушул эле унаалар чыдайт экен. Сол рулдуу унаалардын майлары агып, алар жараксыз иштен чыгып калат экен. Бул унаалардын күнөөсү жок эч кандай. Айдоочунун өзүнөн. Эгерде ушул Кыргызстанга бийлик элди ойлосо, элдердин жанын ойлосо, точка А, точка Б деген комплексный камераны коюш керек. Бул азыркы камераларда эмес, алар экөө болот. Бирөөсү мисалы үчүн Бишкектин Сосновкага коюлат, экинчиси мисалы үчүн Таласка баратса, аркы Канизаводко коюлат, өтмөктөн өткөндөн кийин Перевалдын ар жак бетине. Ошол аралыкты канча километр болсо, мыйзам эреже менен сактап, ушул айдоочу айдаса, канча саатта жетсе болот деген суроо болот. Аны эсептеп чыгып, мисалы үчүн ошол аралыкта бир 5 саатта барыш керек же 4 саатта барыш керек. Эгер ошонун эртерээк келип калса, ар бир мүнөтүнө штраф кылса болот. Ошол нерсени бардык жерге, Сосновкадан аркы Токтогулга, аркы Токтогулдун ар көзү Ошко, бияктан мисалы үчүн Бишкектен Токмокко чейин, Токмоктон ары Балчага чейин жасап койсо, ал уже көрүнүп турат. Кайсыл унаа, кайсыл жерден канча километр жүрдү, канча километрди канча убакытта келип калды. Ошентип койсо эле жасап койсо болот. Мына ошол Кытайда
ар бир шаар аралык эмес, ар бир айылдын ичинде бар экен даже бул нерсечи. Демек жана безопасный город деген системаны дагы толукташ керек. Жанагындай безопасный город область ортосундагы айдагандарды дагы текшерип туруш керек. Экинчи безопасный городдун экинчи варианты. Бул нерсеге азыр МВД каршы чыгып атат, айтып коеюн. Анткени алардын коррупционный схемалары, жанакы көчөдө турган, аргача жашын турган гаишниктер бар го. Ошолор жумушсуз калат. Бул нерсеге алардын болгон бир эле далили бар экен. Эмне үчүн каршы болуп атасыңар деп сурашса, алар айтат, бизге биздин мыйзам боюнча место совершения правонарушения либо преступления важно дейт. То есть местосы, времясы. А эгерде ушундай точка А, точка Б деген өнүккөн мамлекеттердикиндей, ошол Кытай, Грузияныкындай, Американыкындай кылып койсок Кыргызстанга, анда айдоочу кайсыл жерден правонарушение кылганын биз билбей калабыз. Ошон үчүн бул нерсе бизге керек эмес деп булар өздөрүнүн чөнтөгүн ойлоп атышат. Жыл сайын Кыргызстанда 1000 адам өлөт. 10 жылда 10.000 адам өлдү. 10.000 адам бул Афганистандагы согушта дагы мынчалык адам өлгөн эмес. Кыргызстанда асманыбыз ачык, тынчтык болгон убакта адамдар кырылып атат. Бул машинадан оң руль же сол рульдан эмес, адамдын башынан жана ошол кызматкерлер, жол коопсуздугун карагандар коррупцияга аралашкандыгынан да. Чек-чейген жапчаңы Honda Step 2011 жыл экен, автомат дейт, объем 2, 910. Салам алейкум. Бул стептин жаңы строй булар, ошол эле мына мисалы үчүн азыр мына Арменияга барды да болчу. Ал жактан Армениядан барып алып келдиңиздер, туурабы? Армениянын бюджетине акча төлөндү, налоги төлөндү, аяка барып силер жатакана акча төлөдүңөр. Ал жактан муну алып келгенге жол ырысында акча кетирдиңер. Ал жактан дагы алганда силерге японецтен саткан жок да, туурабы? Ал жакта армяндардан алдыңыздар. Армяндар болсо тияктан алып келди. То есть ортодон биз башка өлкөгө, башка өлкөнүн бизнесмендерине акчабызды калтырып, рисковать этип, ал жактан алып келип атабыз да. Бул машина качан Кыргызстанга кирип атат? Сиз ээси ким экен? Эсизби? Эсизде. Качан кирген Кыргызстанга? Бул 15 күн. 15 күн свежий турга Кыргызстанда, э? Ошондо жанагы конечно, кирип калса бизге жакшы болмок да, могу арзан тебип калмак. Элдер дагы мондай жакшы машиналарды 5000 теңге, 5-6 мың теңгеде тепсек жакшы да, конечно. Кыргызстанга эле келмек. Кыргызстанга келсе примерно башка бирөөлөр жеп атат ортодо. Кыргызстанга келсе канча арзан болушу мүмкүн? Ушул эле унаа мисалы. Ушул эле унаа Кыргызстанга келсе 5-6 мың. 5.000 деп койчу. 5.000. Ошондо 2 эсечи. 5.000 болмок да ушул машина. Элге жакшы болмок да. Ичин көрөп тартпаса болобу? Мына карагылачы кандай сон 2011 жылкы. Ушул машинаны МВД опасный машина деп атат. Айдабаш керек деп атат МВД. Эки жагында тең бар экен, э? Ошондо мындай да, расмий тыюу салып коюп атышат. Оң рульдүү машинаны киргизсе болот. Бирок Армениядан кайра бизге кирип аткан турат оң руль. Бул биякта өзү оформление кылып алат да. То есть биздин бийлик бир нерсени түшүнбөй жатабы же калп эле жинди болуп атабы билбейм. Расмий түрдө кыргыз номерлери менен айдаганга болбойт. Кыргыз номерлери опасно дейт. А бирок армянский менен айдасаң не опасно дейт. Кыргыз номерин айдасаң ДТПга түшөсүң дейт. Армянский менен айдасаң ДТП болбойт дейт. Служебный машиналарды эле правил болуп жүрбөйбү? Служебный машиналарды мына өзгөчө мына региондо, даже Бишкек шаарында деле Октябрьскийдики РОВД оң рулдуу унаалар. Четте айтпай эле коелу да. Скорый помощь, милиция, РОВД бүт эле. Кыргызстан 95% тоодон турабыз. Тоолуу аймакка ушулар эле чыдайт да. Башка уна чыдабайт. Бул жерде адамдар чогулуп калды. Силер оң рулдуу машиналарды киргизүүгө кандай көз караштасыңар? Киргиз керек. Мына бул жерде 20га жакын адам баары колдоп атышат. Карачы. Кандай соска, ля-ля. Дагы эмне десе болот? Айтсак болобу? Айтыңыз, ачыңыз. Бул да сиздикиби? Баасы канча? 11.800. 11.000. 11.800. Газы менен. Кыргызстанда 1 километр жүрбөгөн унаалар да булар, э? Жапчаңы. 15 күн болду келгенде. Келгенде 15 күн карачы. Ошондо бул Арменияда деле көп айдалган эмес да. Тоже свежий. 114 000 родной пробег. Мен буларды 5 жыл безложение айдап атсам. Кыргызстанда. Жок, Кыргызстанга азыр мына Ошондо Кыргызстанга киргизсе болбойт, Арменияга болот, Армениянын бияка алып келсе болот, э? Жанагы мыйзамын кайра эле эме лазейкасы бар экен да. Кире берет экен да.
То есть мындай номер менен айдасаң болот. Мындай номер менен мына өзүңөр көргөндөй Армениянын номери. Баасы 11 миң дейт. Эгерде бул түз Кыргызстанга келсеңиз айтып атасыз. Эки эсе арзан дейт. Эки эсе арзан болмок. 5 миң, 6 миң долларга турмак да. бул деген азыр кыргыз номер экен, Бул деле Альфард. 12.300 доллар. Тигил 2000 канча эле 2006 болчу. Баасы 11.800. Бул 12.300. Бул байке кыргыз номер өзүнүкү же өзүнүкү? Бул Кыргызстанга канча болду келгенине? 2014-төн бери. 2014. Тыюу салдына электен мурун келиптир бул. Байке айтып 2014-төн келген деп. Бирок биз ишенбейбиз. Бул 2014 келген эмес. Бул свежий көрүнүп турбайбы? Мына бул жакта көбүнчөсү эле свежий номерлер экен. Мына бул Спада дейт. 2003 10.800. Мына бул да свежий экен. Elysium дейт. Эски образец номер көрүнөрү. 2007 пробег 160 миң дейт. Кыргызстанда 160 миң пробег нереально болушу мүмкүн да. Көбүнчө булар двойниктер же конструкторлор же болбосо эски унаанын документтерин алып, жаңы унага алып келип киргизгендер да. Мына Талас мону жазып 07 Таластыкы. 904. Көбүнчө жанагындай серия махинациялар Таласта болот экен да. Таласта, Жалалатта, Ошто. Toyota Estima 2006 вариатор 2.4 12.000 129 миң пробег 12,5 миң дейт. Же кыргыз номер менен экен. Биз эми көбүнчө ата-энебиз менен турабыз, көп үй бүлө, балдарыбыз көп дегендей, чет мамлекеттикидей баягы үй бүлөдө экиден ата-энеси анан кийин бирден балдар эмес. Биздики ошон үчүн бул өтө популярдуу унаалар да. Өңгөчө ушул ипсундар. Өтө жумшак келет, стептерге караганда. Жана бул эми Toyota'da. Бул 10.200 экен, 2004 жылкы. Көбүнчө адамдардын Mark X Кыялы. 2005 $6.950 доллар экен. Уруксат берилди дейли. Анан ушул эле эң популярдуу машиналар East, Fitter канчага арзандашы мүмкүн? Мына анализ жүргүзгөнсүңөр да. Бир жагы эле бир 2.5 миң доллар деп биз ошо орто эсеп менен ошо бир 6 миң 7 миң турган машиналар бир 2,5 миңге арзандайт деп эсептегенбиз да. Так, мына биздин кыргызстандыктардын эң мындай жакшы көргөн япошкаларынын бири Toyota Crown. Бул жылы жазылыптыр, 8.800 доллар экен. Мына эң популярдуу модельдердин бири дейт, кайра эле Армения экен. Мына Toyota Crown Majesta дейт, 2006 жылкы. Баасы 9 миң доллар, армянский номер менен. Бул жакта мына андан жаңыраак экен. 2010 жылкы дейт. 4.6 свежий, тоже армянский номер. Баасы 13.200 доллар. Ошону эле алсак, Армения ошол эле ЕСтин мүчөсү да. Бизге болбойт, бирок Арменияда бар экен. То есть Кыргызстанга алып келип сен кыргыз менен айдап жүрө албайсың, бирок чет мамлекеттин гос номерин алып келип алып айдап жүрсөң, сатсаң, колдонсоң толук мүмкүн. То есть чозо дискриминация. Эмнеге бир өзүбүздүн жерибизде туруп алып, өзүбүздүн гос номерин айдай албайбыз? Эмнеге чет мамлекеттин желегин тагып биз айдашыбыз керек экен? Кыргыз деген жүрөктө, кыргыз деген желек болуш керек да. Honda Fit 2010 жылкы 1,5 куб, баасы тилекке каршы жок экен. Кыргыз номери 06 экен. Көрүнүп турат, жаңы машина экен, свежий экен. Унаа 7 жылдан бери бир дагы Кыргызстанга машина кирген жок деп. Мына базарда жүрөбүз азыр бул жакта. Свежий унаалар толуп турат. Өзгөчө базарда минивендер көп экен. Жаңы келгендер. Могу да жаңыраак көрүнүп турат. Могу свежий экен бул дагы. Бул да көрүнөр, жана айткандай эле 07 Regio. 07 Таласпы? Талас. 2004 жылкы свежий машина, оң рулдуу, кыргыз номер менен. Бирок мунун дагы эмеси жок экен, баасы. Сатылабы машинаңыз? Жылы канча? 12. 2012 жылкы. Канча сурап атасыз? Fit
2010 жылғы деді. 2010 жылғы $9,000, 06 kg. Айтқандай эле мына регионнан келген, көбүнчө регионда оформление болгон машиналар. Ошол эле мына Жалал Абадтан, Оштон, Таластан ушундай жаңы унаалар келип оформление болуп, кыргыз номерин алып, мына байке айтты, келгенине 1 жыл болуп калды дейт. Жанагы унааларды көрдүңөр, алдагы бирөө жаңы келди деп айтып. То есть биякта иностранный номер дагы бар, жаңысы дагы бар, Кыргызстанга келгени дагы бар, кыргыз номери алганы дагы бар, албаганы да бар. А какой толк, если есть запрет? Какой толк, если этот запрет не работает? Егер 7 жылдан бери ушундай Кыргызстанга система менен келип атса, анда эмнеге запрет кыласыңар? Же запрет кылгыла бийлик баарына армян, российский, абхазскийни карабай бүт бир дагы оңурлуу унаалар чет мамлекеттен кирбеш керек. А киргендердин баарын чыгарып салгыла. Мамлекеттик кызматкерлер айдап жүргөн машинанын баарын металлоломго сдавать этип, анын ордуна сол рулдуу унааларды алгыла. Андан кийин элге айтсаңар болот, силер айдабагыла, бул жаман деп. Бул жакшы машина. Бул элге кызмат кылган, Кыргызстандын жолдоруна, Кыргызстандын тоосуна чыдай турган ушул оңурлуу унаалар болуп эсептелет. А силер запрет кылган, бул филькина грамота да, мындай иштебеген мыйзам. Акча берсе оформление кылып атышат. Биз автоматта жүргөндө канча балдар келип, акча берелик, мынча беребиз, бүтүрөбүз деп айтып атышат. Биз бүгүн активисттердин пикирин чагылдырууга аракет кылдык жана бир сыйра базарды айланып дагы машинелердин бааларын сурап кеттик. Сиздин оюңуз буга кандай? Чын эле оң рулдуу машинелерди киргизүүгө уруксат бериш керекпи? Сөзсүз комментарийге жазыңыз жана бул видео менен бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.